Ош технологиялык университети Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу үчүн адистерди даярдайт. Аны ишке ашыруу үчүн окуу жай Кыргыз-Кытай инвестициялык башкы соода палатасы, Шичжуан темир жол куруу институту менен келишимге кол коюшкан. Өлкөдөгү таңкыс адистикти даярдап чыгаруу эл аралык темир жол тармагынын өнүгүшүнө салым кошот. Ошонун негизинде биз азыр заявка даярдап, аны лицензия алууга министрликке заявка берип жатабыз. Биздин негизги планыбыз бул ошол лицензияны алып, темир жол адистерин даярдоо боюнча ошонун негизинде адис даярдоо өзүбүздүн кыргыз жарандарынын ичинен ошолдой темир жол адистерин даярдап, мына курулуп жаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жолуна биздин өзүбүздүн кыргыз адистерди даярдоо биздин негизги максатыбыз болуп эсептелинет. Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө ушул темир жол транспорту аябай чоң салымын кошот да. Бул адистик окуу жайдын Автотранспорт жана энергетика институтунун базасында окутулат. Темир жолдогу вагондорду тейлөө, компьютердик тиркемелер боюнча адистерди даярдап чыгарат. Ал эми болочок инженерлерди окутууга мугалимдер даяр. Ошол келишим негизинде биз жүктөрдү ташууну уюштуруу багытында окуу пландарын уже тактап, даярданып, уже лицензияга бердик. Жакында лицензия алсак, толук кандуу даярдаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бизде жана мобильность деп коет, тажрыйба дагы алмашабыз. Алар бул жакка келип кетишкен. Андан биздин мугалимдер дагы азыр даярдап атабыз. Негизинен ошол англис тилин үйрөнсө, барып ал жакта даярданып, алар дагы стажировкадан өтүп келиш керек. Негизги убакта азыркы бизде 60% илимий кандидат, техникалык илимдердин кандидаты, техникалык илимдердин докторлору иштешет. Бул жаңылык окуу жайдын айрым студенттери үчүн жагымдуу болду. Анткени темир жол тармагында иштөөнү самаган Мухтар Бимамат уулу эгерде адистик ачылса, биринчилерден болуп тапшырууну көздөп жатат. Анткени өлкөдө бул адистер даярдалбагандыктан чет өлкөгө барып окуп келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон. Темир жол тармагына өзүм кызыгам, изилдеп карап, башка өнүккөн мамлекеттердин темир жол адистерин да карап жүрөм. Башка мамлекетке барып темир жол адистиги боюнча билим алып келүүгө мүмкүн эмес болсо, Кыргызстанда эгерде темир жол адистигин даярдеген кесип ачыла турган болсо, мен бул жакка келип темир жол адистиги боюнча билим алып, Кыргызстандын темир жолун өнүктүрөм дейм. Ошто темир жол адистерин даярдоо Кыргыз-Кытай мамлекеттеринин кызматташуусунун натыйжасында ишке ашып жатат. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 2024-жылдын 27-декабрында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна старт берген. Анын курулушу 6 жыл аралыгында бүткөрүлөт. Ошто даярдалган алгачкы адистер ири долбоордун курулушуна да катышуусу мүмкүн. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош шаары.